Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад тургундары жана коноктору. Ошондой эле адилеттүү жарандар YouTube каналдын көрөрмандары. Азыр мына Шопоков көчөсү менен Горький көчөсүнүн кесилишинде турам. Ол жак УВД. Эми мен эмне дегим келет? Бир Горький көчөсүдө коомдук бир нече жолу кайрылып шаардын бийлигине былтыры же быйыл башка иш жок. Ооба, сенде башка иш жокпу? Мына көрүп атасыңар, азыр ошол устаканада иштесе керек. Себеби билип атат, бунун устаканасына тиешелүү нерсени жаратылган. Ушул Горький көчөсүнө бир нече жолу суранып, могул тротуар салынды. Мындай Шопоков көчөсүнөн баштап Пушкин көчөсүгө чейин тротуар салынды. Бирок могул жерде бир 30-40 метр жерде бурулушта устаканалар бар да. Азыр көрөлү, мына көрөбүз. Мына тротуар башталышы. Могул жерге келгенде тротуар токтоп, могул устаканалар башталат. Мындай устакана, мына машиналар өтө кооптуу. Мына устаканаларды мындай тротуарга коюп алып, машиналарын оңдойт. Мына силер көрүп жаткандай. Могул жерден кайрадан эле тротуар башталат. Мына жакшы болуп, кайра тротуар менен бара жатабыз. Ошол эми кимди устаканалары деген суроо пайда болот да. Себеби канча жолу айтылса да, мына тротуарды көрүп атасыңар, ошол жерге келип токтоп калды. Алынбай, ошо ыңгайсыздык жаратып, мына тротуар менен келген адамдар жолго чыгып, кооптуу моменттер пайда болот да. Мына азыр эле могул жерде машиналар турган, келип калыптыр. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр бирөөсү башка иши жокму? Вай деп кетип атат. Башка ишим жок. Мен велосипед тайып жүрүп кетип атканда башка ишим жок. Ошол үчүн Жалал Абадтын Жалал Абад шаарынын бийлиги бир суроо бергибиз келип атат. Кимге карайт, ким мындай көрүнүштү кандай жок кылса болот? Рахмат чоң барыңарга.